Assalamu alaikum. Kutman günüңүздөр менен. Урматтуу Десин ТВ каналынын көрөрмандары, сиздер менен мен блогер Бакыт Сулайман. Ушул кечээки бүгүнкү акыркы орчундуу маалыматтарды бөлүшүү максатында ушул видеомду чыгардым. Достор, анда эмесе мен менен болуңуздар. Достор, кечээ көрдүңүздөр, бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын тарапташтары дагы Бишкекте жүрүш жасашып, ушул бүгүнкү боло турган, бүгүн саат 4-тө болот экен. Бишкек административдик соту бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын арызын карап берет. Биз албетте ушул сот өкүлдөрүнөн, ошол соттон адилеттүүлүктү талап кылабыз. Бизде адилеттүү чечимдер болуш керек жана адилеттүү мамлекетте жашообуз керек. Бир адамдын нааразычылыгы үчүн миңдеген адамдардын укуктарын тебелөө бул эмнеге, кандай натыйжаларга алып келе тургандыктарын ушул бүгүнкү сот жараянындагы өкүлдөр туура чечип берүүсүн суранып кетебиз. Ал ортодо Турсунбай Бакир уулу дагы кечээ Facebook өзүнүн баракчасына кайрылуу жасады. Андан бир нече күн мурунку болуп жаткан маалыматтар жөнүндө ушул Турсунбай Бакир уулун Мадумаровдун жигиттери сабап кетиптир деген маалыматтар тарап жаткан эле, ошол боюнча бир аз түшүнүк бериптир. Ал киши сөздү абдан алыстан баштаптыр. Ошол Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун келинчеги ошол Турсунбай Бакир уулунун омбудсмен болуп жүргөн учурунда кол алдында иштегендигин, ушундай жакшы адамдар экендигин ошол жактан баштап туруп, анан кийин эгерде ошондой жигиттер чын эле мага 2-3 кол сала турган болсо, кадимки эле кинолордон биз көрүп жүргөн Баевиктердин приемуна салып туруп, Аллаху акбар деп туруп, өзүм менен 2-3 кошо ала жатам деп туруп опузалап кетиптир. Албетте ар кимдин опузалап жана башкача сөздөрдү айтуусу өз эрки деңизчи. А бирок ушундай биз билимдүү, илимдүү адамдардын укугун коргоп келди деген мурдакы омбудсмен ушул эл алдында Ажаке деген аты бар адамдын мындай сөздөрдү айтып тургандыгы албетте коомчулукта кандай адамдар арабызда жашап жүргөндүктөрү жөнүндө бүдөмүк бир ойлорго алып келип жатат, достор. Мен мындан 2 күн мурун ушул ардактуу Турсунбай ажы Бакир уулуна кайрылуу жасадым. Урматтуу ажы, ушундай өзүңүздүн бир капачылыктарыңызды, ушуну биздин көпчүлүк адамдардын мүдөө тилектерин өчүрүүгө каршы койбой, жакшынакай репутацияңызды бузуп албай, балким ошол арызыңызды Борбордук шайлоо комиссиясынан же болбосо ошол соттон кайрыла турган жерден алып койбойсузбу деп абдан чын дилимден сурандым. Албетте жетпесе керек бул нерсе. Биздин кайрылуубуз эми көп адам көрбөйт биздин каналды тилекке каршы. Бирок ошентсе дагы жетип калабы деген ой менен ошол нерсени айттым эле. Кечээ күнү ошол бүтүн Кыргызстан саясий партиясынан ал дагы бир капачылыктардын айынан кетип калган жигит Чыңгыз Капаров, жарандык активист, дагы кайрылуу жасады. Бул жигит дагы абдан каттуу сөздөрдү сүйлөптүр жана ошондой эле ушул өзүбүздүн жеке таарынычыбыздан ушунча миңдеген адамдардын укуктары тебеленип калбасын Ажаке деп бул жигит дагы кайрылды. Ушул кайрылуулар болуп жатат. Абдан бул кайрылууларды туура айтып жатат. Ажаке кечирсе жакшы болот эле деп көптөгөн пикирлер болуп жатат. Ажакеге каршы дагы пикирлер болуп жатат. Бирок Турсунбай ажы Бакир уулу бул нерселерди кабыл албады окшойт. Бүгүн мына саат 4-тө ушул сот жараяны болуп өтмөкчү. Эми мен ушул бүтүн Кыргызстан партиясынын тарапташтарынан жана башка активдүү жарандардан, ушул адилеттүүлүктү талап кылгандардан, ушул сот жараяны болуп турганда провокацияга алдырбай, ошол сот имаратынын алдында өз мүдөө тилектерибизди айтып, укуктарыбызды талап кылып, ошол жерде турушубуз керек, достор. Мен тилекке каршы мына Россиядамын, Санкт-Петербургда, бирок мен сиздерди айтып кетемин, ушул активдүү болуп, провокацияга алдырбай, тынч, аман эсен ушул жерде туруп берели.
kandaydır bir üçüncü күчтөр ушул нерседен bir ызы чуу чыгарып, ошондой эле сабап кетиптир, мындай кылыптыр дегендей bir ойлорду айтышып, албетте биздин тынч кутмандуу жерибизде кандайдыр bir дестабилдүүлүктүн болушун, ызы чуунун болушун каалап жаткандыктары дагы жок эмес. Анткени биз мындай нерсени эки жолу башыбыздан өткөргөнбүз. Ошол эле мародёрлор бар. Ушундай bir ызы чуу болсо, бирөөнүн дүйнө мүлктөрүн талап кетүү жөнүндө ойлору бар, жаман ойлору бар. Ошондой эле ар кандай bir радикалдуу күчтөр бар. Иши кылып эмне болсо дагы ушул биздин жигиттер жакшы кыраакылык менен туруп активдүү катышып бериңиздер. Мен ушуну айтмакчымын достор. Бул нерсенин тегерегинде андан кийин дагы bir коомдо болуп жаткан нерселер жөнүндө сүйлөшө турган болсок, ушул Бүтүн Кыргызстан партиясынын каттабай коюп, ушул шайлоо өнөктүгүнө катыштырбай жаткандыгына байланыштуу ар кандай адамдар өз пикирлерин билдире баштады. Мен айта кетчү нерсем, Чоң Казат кыймылынын жетекчиси, Чоң Казат партиясынын мүчөсү катары жогорку кеңешке шайлоого аттанып жаткан белгилүү акыркы кездерде өтө мындай популярдуу болуп жаткан жигитибиз Сыймык Жапыкеев кечээ өзү ушул Бүтүн Кыргызстан саясий партиясын шайлоо өнөктүгүнө катыштырбай коюу бул көптөгөн адамдардын, көптөгөн шайлоочулардын укугун тебелөө болот деп ачык айтты. Мен абдан ыраазы болдум ушул жигиттин ушинтип сүйлөгөнүнө. Анткени билесиздер, достор, бул саясат экен. Сыймык Жапыкеев албетте өзү айтчу, мен саясатчы эмесмин деп. Бирок дагы кайталап кетейин, ушул көрө-көрө көсөм болот, сүйлөй-сүйлөй чечен болот дегендей, Сыймык Жапыкеев өткөндө Кыргызстан партиясынын сот жараянынын алдында сүйлөгөн сөзү менен мен ошондо да айтканмын, бул жигит абдан бүгүнкү күндүн алдыңкы сөзүн сүйлөдү деп. Ушул сүйлөп адашуулар болот экен, башка болот экен. Мадумаров жөнүндө дагы мындай пикирлери болгон, бирок азыркы адилет сөздү айтып жаткандыгы бул жигиттин дагы абдан ушул саясатка тез аранын ичинде жетилип келе жаткандыгын билгизет, достор. Бул дагы Чоң Казат партиясынын дагы bir ийгиликтеринин бири, кыргыз ушу калкынын деле ийгиликтеринин бири, ушундай жигиттерибиздин адилет сөздөрдү айтып, адилет талаптарды коюп чыгып келе жаткандыктары. Албетте биз ушул шайлоо өнөктүгүндө Чоң Казат партиясына дагы ийгиликтерди каалап, ушулардын ичинен мен абдан белгилей кете тургандыгым Аскат Осмонов, ошол эле башчысы Максатбек Мамытканов, ушулар дагы абдан активдүү келе жатышат. Буларга дагы ийгиликтерди каалайбыз. Ушундай адилеттүү талаптарды койгондуктарына мындай жеке мен bir kanalımdın atынан ыраазычылык айтып кетемин. Анткени азыркы кезде, достор, адилеттүү нерсени айткан адамдар дагы аз болуп жатат. Мына Чыңгыз Капаров дагы ачык айтты. Ошол өзүңүздөр кайрылуусунан көрсөңүздөр керек. Менин жеке амбициям үчүн көптөгөн адамдардын bir мүдөө максаттары талкаланбаш керек деп суранып кетти. Ушул Бүтүн Кыргызстан партиясын албетте шайлоого катыштыруу керек деп. Албетте, достор, ушул бийликчил партиялар, Мекеним Кыргызстан, Кыргызстан биримдик, ошолорго эле акыркы кошулуп жаткан Замандаш партиясын дагы айтып жатышат. Булардын колдоочулары, жолдоочулары, ошол эле СДПК партиясынан келип калган калдыктардын мындай чимкириктери деп койсок болот, ошолордун баардыгы ошол жака топтолушуп, ушул 4 партиянын тегерегинде бара жатышат. Албетте бул партиялардын ичинде алдыңкы көз караштагы прогрессивдүү, туура ой жүгүрткөн дагы адамдар жок эмес, бар. Бирок ошолордун ичинде ушул Атамбаевдин СДПКчыл бийлик дегенде көзүн 4 жолу күйгүзүп антеннасын чыгарып алган партиянын өкүлдөрү, ушундай адамдар бар. Бийлик үчүн, мансап үчүн ар кандай нерселерге бара турган. Ошол креслодо эле жабышып отурса болду, элдин тагдыры жана башка нерселердин кереги жок, баалык болуп, кол көтөргөндөн да зеригип, ордуларына бирөөлөрдү шайлап коюп кетип жаткан ушундай адамдардын бардыгы ушул партиялардын катарында бар экендиги бул чындык. Адамдардын көңүлүнө жакпаган, адамдарга уят болуп, туура эмес сөздөрдү сүйлөп алган адамдар дагы ошол партиялардын катарында бара жатышат. Албетте бул нерсе коомчулукта мындай ушул 4 партиянын тегерегинде
Эми мен замандашты көп эле кошпой коеюн, мен дагы ушул элдердин пикирине кошулуп гана айтып жатам, бирок ал жерде канчалык чимкириктердин бар экендиги жөнүндө менде толук маалымат жок. Ал эми жогорку биримдик мекеним Кыргызстан жана Кыргызстан партияларынын тегерегинде нагы эле ошол чимкириктердин уюткулары ошол жактарга барып жатат достор. Ошондуктан сөзүбүздү мындай жыйынтыктай турган болсок, бүгүнкү сот жараянында дагы бир жолу айта кетейин, активдүү болуп туралы. Ошол жерде биз талаптарды коюп, албетте соттон үмүт кылабыз биз жакшы жагына чечилүүсүнө. Биз дайыма өз көз карашыбызды, өз позициябызды сактоо менен коомго кандайдыр бир өнүгүүлөрдү, туура көз караштарды, туура адамдардын келишин бийликке камсыз кылып берели достор. Сиздер менен мен блогер Бакыт Сулайман болдум. Менин каналымда болуңуздар достор.